Саламатсыздарбы, урматтуу билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасынын колдонуучулары. Берилген тасмада сиздер мектептерге класстарды түзүү жана бала бакчаларга кесиптик билим берүү деңгээлдери үчүн тайпаларды түзүү жөнүндө биле аласыздар. Демек, сиздер класс же тайпаларды түзүү үчүн уюмдар бөлүгүн тандап, андан соң академиялык бөлүкчөсүн тандаңыздар. Анын ичинде класстар бөлүкчөсүн тандап, окуу жылын тандооңуз зарыл. Биз азыр келе жаткан кийинки окуу жылын тандайбыз жана кошуу баскычын басабыз. Айта кетсек, сиздер класстарды же тайпаларды бирдиктүү бөлүгүндө түзөсүздөр. Окуу жылын тандап, билим берүү деңгээлин көрсөтөсүздөр. Эскерте кетсек, окуу программасы боюнча деңгээлден программаны тандайсыздар дагы керектүү класстарды же тайпаларды түзүү ишин жүргүзөсүздөр. Билим берүү деңгээлин тандаган соң, окутуу тилин көрсөтүңүз. Сменасын тандайсыздар. Айта кетчү маалымат, сиздер класстарды же тайпаларды түзүүдөн мурун сменаларды түзүүңүз шарт. Класстардын санын көрсөтөсүз. Эгерде бизге 4 классты түзүү шарт болсо, бизге система өзү автоматтуу түрүндө 4 классты сунуштайт. Азырынча 1 класс түзөлү. Кубаттуулугунда биз бул класска батуучу окуучулардын санын көрсөтөбүз. Инклюзивдүү классбы жокпу дегенде маалымат берип, түзөтүү классындагы тандайбыз. Ооба же жок дейбиз. Ошентип, биздин 1 класс түзүлдү, ага класс жетекчисин тандагандан кийин сактоо баскычын басабыз. Жазуубуз ийгиликтүү кошулду. Байкасаңыз, тизмекте биздин класс бар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.